саламатсыздарбы? 14-сабакка келип жеттик. Темасы эмне экен? Чонун бибимпаб을 먹을래요 дейт. Мен дейт тамак айтып атат. Бибимпап деген тамак корейский. Бибимпаб을 먹을래요. Бибимпап жеймин деп өзүнүн оюн айтып атат. Биз адаттагыдай эле теманын баштап атканда теманы биз эмне сөздөрдү кайталап алабыз. Кана карай коелу, эмне деген сөздөр экен? Шиктаң деген сөздөр экен. Шиктаң менен байланышкан сөздөр. Шиктаң деген бул кафе, ресторан деген сөз. Ошолорго байланышкан сөздөр экен. Карайбыз, эмне сөздөр экен? Биринчиси чарига итта деген сөз экен. Чарига итта. Бул чари деген орун деген сөз. Орун бар дейт. Чарига итта деген өзгөрөт. Иссайо деп, чарига иссайо, орун бар. Кийинкиси жанында чарига опта. Чарига опта деген бул орун жок экен. Чарига опсайо, орун жок. 메뉴판 бул 메뉴판 деп коет. 아줌마 deyipse, 아줌마 메뉴판 주세요 dese болот. Ошондо 아줌마 деген типа эже дегендей да. эже меню берип коюңуз деген. Кийинки кайра жана 메뉴판 деген эмне китепчеси да. Меню деген жандай кичинекейде экөө тең менюду айтсак болот. Экинчиси кийинки жанында турганы меню, бул дагы меню экен. Кийинкиси пап, күрүч бул пап деп коебуз, күрүч. Кийинки салаттар, корейский салаттар. Корей салаттарды 반찬 деп коет экен. 반찬. Кийинки кашык, суккарак деп коебуз, суккарак кашык. И дагы кийинки жана палочкаларды чоккарак деп коет экен. Чоккарак. Кийинкиси отуруу деген сөз экен. Анта деген этиш экен. Анта деген кантип өзгөрөт? Анжайо деп өзгөрөт. Себеби дага чейин турат. Анжайо, отуруңуз. Отуруу деген сөз, отурам деген сөз. Кийинки тандап атат. Корыда деген сөз экен. Дага чейин р турган үчүн бул туура эмес, этиш болуп калат дагы. Рылар двойной л болуп калат. Коллайо болуп калат. Коллайо. Так, кийинки шиккида деген сөз экен. Жумунхада, заказ кылуу экен. Булар кантип өзгөрөт? Шиккёё жана жумунхеё деп өзгөрөт. Шиккёё, жумунхеё, заказ кылуу, заказ кылып жатам. Кийинкиси акыркысы педайхада. Бул педайхада деген жеткизүү, жеткизип берүү. Педайхеё деп өзгөрөт экен. Педайхада, педайхеё деп өзгөрөт. Кийинки астын карайбыз. Биринчи көнүгүү экен. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요 дейт. Сүрөттү карап, туура сөздү байланыштыргыла дейт. Биринчи сөз экен, 반찬 экен, 반찬, салат. Экинчиси 밥, үчүнчү 젓가락, и акыркысы суккарак экен. Суккарак деп коебуз. Так, сөздөрдү кайталап бүткөндөн кийин биз эмне кылабыз? Диалог өтөбүз. Диалогду корейче 대화 деп коет. Кана ким бар экен? Жоңобон менен Туан бар экен. Жоңобон деген бул сотрудник. жоңобон деп коет экен. Туан адамдын аты. сотрудник айтат экен, 어서 오세요. 몇 분이세요? дейт. Кош келиңиз. Канча адамсыздар дейт. 몇 분이세요. карагыла бул жерде биз буга чейин адамды биз эмне дечилек? Сарам дечилек жана мёң дечилек. Бул жерде бун деген сөз чыкты. Бун деген үчүн минута деген сөз да. Бирок бул жерде мааниси өзүбүздүн улууларды же жана сыйлуу кишилерди ошо сарам деген ордуна, мёң деген ордуна бун деп айтат экенбиз. Ошондо канча адамсыздар деген 몇 분이세요? 원래 башында өзү негизи 몇 분이에요 деген болуп тура. Бул 이세요 деген дагы улуу кишилерге жана өзүбүздүн сылык сүйлөп атканда се요ну колдонуп сүйлөчүлөргө үстүдөгү сабактарда бар. Эгер унутуп калган болсоңуз кайра барып ошо видеону көрсөңүз болот. 몇 분이세요? канча адамсыз дейт. 두 명이요 дейт. 두 명이요. эки адаммын дейт. Ошо көрүңөр өзүн айтып атканда мёң деп айтабыз да. Себеби өзүн пөн деп койсо, өзүн сыйлаган болуп калат. Андай жарабайт. Ошо мёң деп айтабыз. 두 명이요. эки адамбыз. 자리 있어요? жер барбы дейт. Неме? место барбы дейт, орун барбы? 자리 있어요? 네, 있어요 дейт. ооба бар. 이쪽으로 앉으세요. бул жакка отуруңуз дейт. 뭐 드릴까요? дейт. эмне берейин? Буну да өткөнбүз бул суроону. 뭐 드릴까요? эмне берейин? 어떻게 해드릴까요? кантип кылып берейин деп айтсак да болот. 뭐 드릴까요? эмне берейин дейт экен. Так, анан жооп берет экен. 저는 비빔밥 먹을래요 дейт. Мен 비빔밥 жеймин дейт. Бул жерде ошо өлле요 деген грамматиканы өтөбүз. өлле요 деген грамматика. Так, 저는 비빔밥 먹을래요. Мен 비빔밥 жеймин деп өзүнүн оюн айтып атат. Туан 씨는 뭐 먹을래요? Туан мырза, сиз эмне жейсиз дейт. 저는 김치찌개 먹을래요 дейт. Мен 김치찌개 жейм дейт. 그럼 여기 비빔밥하고 김치찌개 주세요 дейт. анда бул жерге 비빔밥 жана 김치찌개 베링이스 дейт. 주세요. 그럼 여기 비빔밥하고 김치찌개 주세요. кийинки 분ду карайбыз.
분 деген адам деген 슬ық түрде адамды айтып отқанда 분ды қолданамыз. ошондо 저분이 우리 사장님이세요 деп айтып отат. өзүбүздүн улуу кишини айтып отат. 사장님 деген бул директор. ошондо 저분이 дейт. 저분이 тетиги адам 우리 사장님이세요. биздин директор экен. кийинки 뭐 드릴까요 деген сөз бар экен. бул эмне? 뭐 드릴까요? эмне берейин деп сылык түрдө. эгер биз сотрудник же неме болуш элсек, официант болуш элсек айтабыз. 뭐 드릴까요? эмне берейин дейт да. 손님 뭐 드릴까요 дейт. конок типа немени айтып атат да. конокту, 손님 деген конок деген сөз. конокко кайрылып атат да. 손님 뭐 드릴까요? эмне берейин дейт. карайбыз. суроолорго карайбыз. 리안 씨는 무엇을 주문해요? бұл диалог고 суроо берип атат да. 리안 씨는 무엇을 주문해요? 리한 мырза эмне заказ кылып атат? 무엇을 주문했어요? 비빔밥을 주문해요. 비빔밥 жейин деди го. туан 씨는 무엇을 주문해요? туан мырза эмне заказ кылып атат? туан 씨는 김치찌개를 주문해요. 김치찌개 заказ кылып жатат. так, буга дан кийин